Жалал Абад областы, Тоғызтору району, Атай айылы, номер 5 Бартабас атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби. Силер менен биология предметинин мугалими Досматова Нарынкүл Жаныбековна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силерге 7 класстын биология сабагынан Кыргызстандын кызыл китеби деген теманы өтмөкчүбүз. 43 параграф. Сабактын максаты: Кыргызстандын кызыл китеби жана жоголуп бара жаткан жаныбарлар, өсүмдүктөр жөнүндө маалымат алышат. Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген жаныбарлар, канаттууларга болгон түшүнүүңөр калыптанат. Жаратылышка аяр мамиле жасоого тарбияланасыңар. Өзүңөр көргөндөй, адам баласынын таасиринин натыйжасында жер бетиндеги өсүмдүктөр жана жаныбарлардын көптөгөн түрлөрү жок болуу коркунучунда. Жаныбарларды коргоо чараларынын бири болуп, аларды кызыл китепке киргизүү саналат. Бул китеп жоголуу коркунучунда турган жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн түрлөрүн камтыйт. Жаныбарлардын таралышы, жашаган аймагы, жашоо тиричилиги, чектөөчү факторлору, көбөйтүү, коргоо иштери боюнча маалыматтар берилет. Кыргызстандын кызыл китеби биринчи жолу 1985 жылы чыгарылган. Бул китепке курт-кумурскалардын 5 түрү, сүт эмүүчүлөрдүн 13 түрү жана түрчөсү, канаттуулардын 20 түрү, ошондой эле балыктардын 2 түрү, Кыргызстандын кызыл китебинин экинчи чыгарылышындагы 2006 жылы кайрадан такталган тизмесине сейрек жана жоголуп кетүү коркунучунда турган жаныбарлар киргизилди. Жаныбарлардан жөргөмүштүн 1 түрү, курт-кумурскалардын 17 түрү, балыктардын 7 түрү, жерде суда жашоочулардын 2 түрү, сойлоп жүрүүчүлөрдүн 8 түрү, канаттуулардын 57 түрү, сүт эмүүчүлөрдүн 23 түрүнүн макалалары берилген. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, өзүңөр көрүп тургандай, бул сүрөттөгү кызыл китепке киргизилген жаныбарлар жана канаттуулар. Кунт коюп көңүл бөлөсүңөр. Акку, маныл, өзүңөр көргөндөй ак илбирс, маныл сейрек кездешүүчү жаныбар болуп эсептелинет. Орто Азия ташбакасы, чөө, урматтуу окуучулар, бул кызыл китепке киргизилген жаныбарлардын топтору, алардын саны жана түрлөрү, ошондой эле типтери. Муунак буттуулардан жөргөмүштүн 1 түрү, ийнеликтердин 1 түрү, түз канаттардын 1 түрү, коңуздардын 5 түрү, көпөлөктүн 4 түрү, кош канаттардын 1 түрү, жаргак канаттардын 5 түрү кызыл китепке киргизилген. Жөргөмүштөрдөн атай кетсек: трихолатис релекти жөргөмүшү, ийнеликтерден тикен куйрук ийнелик, түз канаттардан айман чегиртке, коңуздардын 5 түрү, галатея күлүгү, фергана бүркүкчөсү, кара алп бүркүкчү, чичерин мурутчаны, кыргызобия мурутчаны, ошондой эле көпөлөктүн Христов сары көпөлөгү, лаксиас калдырканы, мерсбахер калдырканы, махагон, кош канаттардын 1 түрү, мында дөөшер чымыны киргизилген. Ошондой эле жаргак канаттардан дагы киргизилген. Балыктар классынан каңылтырлардын 7 түрү, кашка, учтуу канат, теңге балык, кадимки ит мурун, сазан кара балыгы, көкчаар, Түркүстан жаяны киргизилген. Жерде сууда жашоочулар, куйруксуздардан 2 түрү, жашыл курбака, кызыл колтук бака киргизилген. Ал эми сойлоп жүрүүчүлөрдөн ташбакалар, ташбаканын 1 түрү, Орто Азия ташбакасы, кескелдириктерден 4 түр,
Саид Алиевдин Жумуру баш. Кескелдириги боз земзем, бутсуз кескелдирик, кадимки тартак синк киргизилген. Ал эми жылаандын 3 түрү: чыгыш кумчул муунткучу, чарала сойлок, Ренарттын боздоң чаар жыланы киргизилген. Канаттуулардан өзүңөр көрүп тургандай тоок сымалдардан бир түрү каракур, кас сымалдардын 7 түрү, фламинго сымалдардын бир түрү, мында кызыл фламинго киргизилген. Кунас сымалдардан 3 түр, бир казан сымалдардан 3 түр, шумкар сымалдардан 3 түр, 21 түр. Шумкар сымалдар булар Наумандын күйкөсү, ителги, шумкар, бахарин ылачыны жана башка канаттуулар киргизилген. Ал эми турна сымалдардын 4 түрү: чоң тоодак, жорго тоодак, кадимки безбелдек, кадимки тартор, тоок, каркыра, чулдук сымалдардын 6 түрү, көгүчкөн сымалдардын 5 түрү, үкү сымалдардын 2 түрү, тоңкулдак сымалдардын 2 түрү, таранчы сымалдардын 1 түрү киргизилген. Ал эми сүт эмүүчүлөрдөн курткумурскачылардан 2 түр: баранттын кирписи, уу чычкан. Кол канаттуулардан 5 түр, жырткычтардан 8 түр, ача туяктуулардан 5 түр. Буларга бугу, марал, жейрен, аркар, кулжа кирет. Ал эми кемирүүчүлөрдөн 5 түр. Эми урматтуу окуучулар, кызыл китепке киргизилген жаныбарлар жөнүндө маалымат ала алдыңар деп ишенем. Силерге сабакта кызыктуу, эсиңерде кала турган, жагымдуу маанай тартуулоо үчүн каникул деген сөз кайдан келди деп ойлойсуңар? Жакында биз каникулга тарайбыз. Каникул деген сөз жагымдуу учурдун тарыхы деген кызыктуу маалыматты силерге окуп берсем. Каникул деген сөз каяктан келди деп ойлойсуң? Бул аталыш Сириус ааламындагы эң жарык жылдыздан келип чыккан. Египеттиктер бул жылдыз Нил дарыясы кирип жаткан учурда пайда болгондуктан Сириусту Нил жылдызы деп аташкан. Римдиктер болсо египеттиктерден айырмаланып ысыкчан латын тилинен которгондо каникула дешкен. Алар үчүн асманда бул жылдыздын пайда болушу жайдын өтө ысык болорун түшүндүргөн. 2 ай бою Римде иштеген эмес, каникулдун өтүшү деңиз жээгинде сууга түшүп күтүшкөн. Азыр болсо каникулдар жылдын баардык мезгилинде болот. Ал эми жайкы каникул окуучулар үчүн эң узун жана жагымдуу учур. Урматтуу окуучулар, жогорудагы мен айтып кеткен кызыктуу маалыматты үйдөн жумушчу дептериңерге жазып, ааламдагы эң жарык жылдыздын аталышын дептериңерге жазгыла. Эмне үчүн египеттиктер Сириусту Нил жылдызы деп аташкан? Узак каникулдардын жайында болушу сага жагабы? Эмне үчүн? Оюңду далилдеп, жумушчу дептериңерге жазгыла. Бүгүнкү сабагыбыз кызыктуу болду деп ишенем. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, көңүл бурганыңарга рахмат.